Ош шаарынан даяр кирип эле жашай турган 3 бөлмөлүү жаңы ремонттолгон батир издегендер барбы? Анда бул видеонун аягына чейин күзөтүп барыңыздар. Бүгүн биз сиздерге Ош шаарынан студенттер шаарчасы аталган, тактап айтканда Юго-Востоктон мурунку аталышы Петрова 6, азыркы Абакир уулу Төрөбек 6 дарегиндеги 2-кабатта жайгашкан 8-батирдин тез арада сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Ремонту жаңы. Келесиз, жашайсыз. Идиш аяк көрпө төшөгүңүздөр менен келсеңиздер эле болду, достор. Эгерде кимдир бирөө дал ушундай батир издеп жаткан болсо, анда бул видеонун аягына чейин күзөтүп барыңыздар. Ушундай издегендер болсо, бул видеону алар менен бөлүшүп коюуну унутпаңыздар, достор. Эми сатыла турган баасына келе турган болсок, жалпы аянты 58 метр квадраты чапчыса, сатылуучу баасы $70.500 бааланды. Бир аз эле кеми болот, сүйлөшүү жолдору каралат, андыктан чамдаңыздар. Жүрүңүздөр, көчө тараптан келүү даректерин бир катар тартып көрсөтөлү, андан кийин сөзүбүздү дал ушул жерден улантабыз. Юго-Востокко келгенде, буюрса Народныйдан өткөндөн кийинки светофордон солго бурула турган болсоңуздар, бул жакта мына Салтанат маркети бар, Ошкунун университети бар. Ушул ортолуктан түз сиздер ичкери кирип бара бересиздер. Канал бар. Андагы көпүрөдөн өтүп эле сол тарапка бурулуп, до конца барсаңыздар, Зирек билим берүү мекемесинин алдынан жолугушабыз. Түз буйтап келе бересиздер. Зирек билим берүү мекемесинен өткөнүңүздөрдөн кийин жолдун оң тарабындагы Абакир уулу Төрөбек 6 көп кабаттуу үй дарегиндеги, мына ушул акыркы тактап айтканда 1-подъездден жогору 2-кабатка чыгып бара бересиздер, агайын туугандар. Мына ушинтип 2-кабатка дагы чыгып келип калдык. Чыгарыңыздар менен оң тараптагы ушул кара түстөгү брондолгон темир эшикти ачып кирип келе бересиздер. Эшиктер дагы өзүнчө бир башкача, жакшы сапаттуусун орнотуптур. Мунусуна сөз жок. Киргенде эле адамды өзүнө тартып турган, аурасы таза, жакшы батир экен. Сиздерге эле насип кылсын дейличи. Анда жүрүңүздөр, сиздерге бөлмөлөрдү тартып көрсөтөлү. Жүрүңүздөр. Мына ар бир бөлмөлөрдүн эшиктери дагы сонун апа-апакай жакшы тандалыптыр. Бул деле азыр кымбат негизи, чыкараңыздарчы. Бул эшиктердин ручкасын кармаганда эле билинет. Жакшы эшиктер орнотулуптур. Кана жүрүңүздөр. Бул зал, конок бөлмөсү, холл плюс зал деп дагы айтып коюшат көпчүлүгү. Мына телевизорлор бар, телевизионна бар, Wi-Fi бар, люстра илинген, обойлор чапташтырылган. Бул жагында жылуулук батарейкалары, ортолукта мына ушундай жакшы көрүнүктүү пластик терезелери. Балкон болсо утепление болгон, достор. Балкондо дагы мына ушундай жылуулук батарейкалары орнотулган. Кышында дагы жеңил кийим менен кыштан чыгасыздар. Ал эми бул жагында болсо өзүңүздөр көрүп тургандай чакан ошол балдарыңыздардын, өзүңүздөрдүн, кийим-кечеңиздердин, балким коноктор келсе, атайын ушул жерден чечинип кийине турган бурч деп койсок дагы болот. Бул күн батыш тарапты карап турат. Терезелери бүт бардыгы пластиктен, панорамный терезе десек дагы жаңылышпайбыз. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай пластик. Мына авто унаа токтотуучу жайлар, жашыл зона, айтор бүт бардыгы бар. Салкын, бактарактуу, жакшы жерден. Анда жүрүңүздөр. Кийинки бөлмөлөрдү көрсөтө турган болсок, негизи келесиз, жашайсыз, болду. Ашыкча нерсенин кереги жок. Бул жакта болсо ата-энелер уктоочу бөлмө жайгашкан. Мына ушул сиздер көрүп турган эмеректердин бүт бардыгы кетет. Эми бирөөлөр жаткан жерге сиздер жатпасаңыздар керек. Бар жаңы алып келсеңиздер керек, Ошол эми алып кетебиз, бирөөлөргө калтырбай дешти. Ошол телевизор орното турган жайы дагы бар экен. Занавескалар тартылуу, бардык айнек терезелери пластиктен. Эми бул жагына жүрүңүздөр. Жаш балдар уктоочу бөлмө. Бул ошол күн чыгыш тарапты карап турат. Азыр эми кечинде сонун салкын болуп калат экен, мага дагы жагып атат. Бул негизи утепление балкондо эле болгон, ортолукта жайгашкан, угловой эмес, жогорку кабатта же ылдый кабатта эмес, жакшы кабатта жайгашкан, 2-кабатта. Мына жылуулуктун батарейкалары орнотулган. Мына ушул детский комнатадагы эмеректер, кроваттар бүт бардыгы кетет, шкафтары менен кошочу. Мынакей, мына шкаф дагы кетет экен, буюрса. Эми ортолукта жүрүңүздөр. Бул жага өтүңүз. Мына бул жагы кладовка экен. Буюм тайымыңыздарды, керектүүлүүчү каражаттарды ушул жака жайгаштырып пайдалана бересиздер. Ошол. Эми сиздерге эң керектүү нерсени көрсөтпөй калдык. Жүрүңүздөр эми. Бут кийим чечүүчү, жыйноочу жай, эмеректер каралган. Бул жакта болсо мына бир өзүңүз кирип чыгыңыз, оператор мырза. Ана унитаз бар, көзгө раковиналар бар, жуунуучу бөлмө бар. Жакшы. Мына ушундай. Кафелденген потолокко чейин. Сантехника монтаждары бүт бардыгы жаңыланган, чириген турбалары жок, бардыгы заманбап түтүкчөлөргө алмаштырылган. Эми бул жакка киребиз. Бул жагында болсо чакан ушул ашканасы. Ашканада дагы эмеректерди көрүп турасыздар, чакан сонун тыпыйган. Бардыгы калат.
жаңы эле жасалгаланган. Газ плиталары, вытяжкасы, электр энергиясы менен да иштейт. Бул жакта муздаткыч дагы мына бул жерден градусниктерин бүт бардыгын көрсөтүп турат экен. Жакшы. Стиральный машинасы, идише коюучу жайы, бул жагы болсо мына батыш тарапты карап турган терезе, темир торчосу дагы кадалган. Албетте коопсуздук үчүн. Жакшы, шон салкын экен. Бул жагы кафелденген, потолокко чейин шалтак болсо, арчып жууп тазалап койсоңуздар, сонун болуп калат. Асты паркет, бул жагы паркет. Ушундай экен да. Эсим номер экран астында камтылган өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Айланасында бүт сос объектилер бар. Бул жакта болсо мектеп бар, частный мектеп бар, бала бакчалары бар. Мына ушундай урматтуу достор. Кыскасын айтканда, аласыз, келесиз, жашайсыз, сос объектилердин бүт бардыгына жакын. Эсим номери камтылган, чалып байланышып келе бересиздер. Документтери так сразу сиздерге өткөрүлүп берилет агайын туугандар. Биз анда бул чыгарышты жыйынтыктадык. Эсим менен содалашасыздар. Жакшы, реалдуу клиенттерге түшүп берүү жолдору каралган. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Баардыгыбызга насип болгон болсун.